Бишкекте окуу процесси башталгандан бери 34 мектептен COVID-19 аныкталды. Бул тууралуу брифингде Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын административдик бөлүмүнүн баш кадиси Чынара Исакова билдирди. Анын айтымында азыркы учурда 12 мектеп дагы деле карантинге жабык турат. Андан тышкары 22 мектептин 32 классы онлайн окууга өттү. Статистикалык маалыматтар боюнча мугалимдер арасында COVID-19 25 учуру катталган. Анын ичинен 5 учуру пневмония. Ал эми окуучулардын арасында 93 учур катталган. Анын 9 учуру пневмония деди ал. Эскерте кетсек, Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгына караштуу 97 мектеп бар. Балдар же мугалимдерден илдет табылса, билим берүү жана илим, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун алгоритмине ылайык ыкчам иштер жүргүзүлөт. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, онлайн режимге өтүү ооруган бала же ооруган мугалим менен болгон байланыштын санына жараша болот. Чечим эпидемиологдор тарабынан кабыл алынат. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бишаналиев Лейлек районундагы жабыркаган Максат орто мектебине барды. Министрдин айтымында жабыркап окуу өзгүлтүккө учураган мектептерге тез арада ремонт иштерин жасалып, билим берүү улантылат. Мектеп калыбына келгенче балдар чектеш жайгашкан айылдардагы мектептерде билим алууну улантат. Болуп өткөн окуялардан жабыр тарткан Максат айылындагы мектеп бала бакча толук бүткөрүлүп, андагы окуучулар 1-сентябрда мектепке барат. Жабыркаган айылдардын мектептерде бүтүрүүчү болгон окуучулар үчүн жогорку окуу жайларга тапшырууга кандайдыр бир деңгээлде жеңилдик берүү механизмдерин министрлик иштеп чыгат, деди Бишаналиев. Ошондой эле министр аркадагы жана чек арага чектеш мектептердин материалдык базалары чыңдала турганын айткан. Мындан сырткары Баткен шаарындагы Ленин атындагы мектепке, Баткен облустук гимназия жатак мектепке, Бүкүнбаев Имаров атындагы Кызыл Топу орто мектептерине, Баткен районундагы номер 57 кесиптик лицейге, Исфана шаарындагы номер 1 гимназия жатак мектебине эвакуацияланган мекендештерибизге жакшы шарт түзүп берүү улана турганын билдирди. Тажик аскерлери эки өлкө ортосундагы 2004 жылдын 26 майында түзүлгөн жакшы коңшулук жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндөгү келишимди тынчтыкта жашоо принциптерин, достук жана кошуналык мамилелерди бузуп, Кыргызстандын аймагын басып алуу максатында чек араны бузуп кирген. Мындай маалыматты Кыргызстандын башкы прокуратурасы 3 майда таратты. Ага ылайык Тажик тарап Кыргызстандын эгемендигине жана бүтүндүгүнө кол салып, тынч жашаган элди, чек араны коргогон аскерлерди, коопсуздукту камсыз кылган укук коргоо органдардын кызматкерлерин массалык түрдө өлтүрүп, автоматтардан, минометтордон, бронетехникадан, аскердик тик учактардан жана башка аскердик куралдардан ок чыгарышканы айтылат. Ошондой эле башкы көзөмөл органынын маалыматында Тажик аскерлери калктуу пункттарына кол салып, Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын жана аймактарын басып алышканы жазылган. Бул фактыны башкы прокуратура жазык кодексинин 380-беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен каттады. Өкмөт Баткен облусуна өзгөчө макам берүү үчүн атайын чечим кабыл алып, документ даярдады. Бул туурасында премьер-министр Улукбек Марипов Көкташ айылынын тургундары менен жолугушуусунда айтты. Тийиштүү чечимге мен кол коюп, парламенттин кароосуна жөнөттүк. Ал кабыл алынган соң Баткен облусу өзгөчө макамга ээ болот. Анда салык жеңилдиктери да каралат, деди өкмөт башчы. Марипов ошондой эле үйлөрү талкаланган же өрттөлгөн тургундардын бардыгына жаңы үйлөр куруларын билдирди. Кеп Баткен районундагы 30, Лейлек районундагы 70 үй тууралуу жүрүүдө. Учурда комиссия эсептөөлөрдү жүргүзүүдө. Ал ишин жыйынтыктары менен курулуш иштери башталат. Биз суук түшкүчө бардык иштерди аякташыбыз керек. Мындан тышкары учурда мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери улантылып жатканын кошумчалады. Кечээ 3 майда Нью-Йорктогу Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдо Исаева Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын саясий иштер жана тынчтыкты куруу боюнча орун басары Розмари Ди Карло менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Миргүл Молдо Исаева Розмари Ди Карлого Кыргызстандын чек ара аймактарындагы учурдагы кырдаал жөнүндө маалымат берди. Атап айтканда, ал куралдуу кагылышуунун натыйжасында Кыргыз Республикасынын 36 жараны, анын ичинде балдар курман болгондугун, 180ден ашуун адам жаракат алгандыгын, 33 миңден ашуун адам жер которууга аргасыз болгонун, жүздөгөн турак үйлөр, билим берүү жана инфратүзүмдүк объектилер талкалангандыгын билдирди. Буга байланыштуу Миргүл Молдо Исаева Кыргыз тараптын Бириккен Улуттар уюмунун ички жер которгон кишилерге жана алардын туруктуу жашаган жерлерине кайтып келүүсүнө, ошондой эле өлкөдөгү талкаланган инфратүзүмдүк объектилерди калыбына келтирүүгө көмөктөшүү үчүн өтүнүчүн билдирди.
Баткендиктерге жардам берүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын эсепке 1,88,651 сом түштү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Орук башкармалыгынын башчысы Алтын Абылаев Маралга берген маегинде билдирди. Анын айтымында бул сумма күндөн күнгө өсүп келе жатат. Топтолгон каражат үйсүз калган жарандарга үй салып берүүгө жумшалат. Кагылыштан улам жарандарыбыз үйсүз калышты. Аларды калыбына келтирүү боюнча өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Азыр чыгымдарды аныктап жатышат. Аныкталгандан кийин мамлекет үй куруп берүүгө көмөктөшөт. Жогоруда айтылган атайын эсептен акча ошого жумшалат. Ыктыярдуу түрдө үй салып беребиз дегендер да чыгып жатат. Алар менен да кызматташабыз. Түндө талкаланган үйлөрдү түрттүрүү иштерин жүргүзүүгө 14 оор инженердик техника жөнөттүк. Алар баарын тазалап чыгат, деди ал. Буга чейин Орто Боз айылынын тургундарынын үйүнөн авиациялык ракета табылган. Тажик тарап аны Ми-24 тик учагы менен атканы белгилүү болгон. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин саперлор тобу Баткен районунун Актатыр айыл өкмөтүнүн Орто Боз айылында жарылбай калган снаряддарды зыянсыздандыруу иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Бүгүн саат 9:00 карата Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу деп бааланды. Өткөн түнү ок атышуулар жана башка окуялар катталган эмес. Жарылбай калган снаряддарды зыянсыздандыруу иштерине байланыштуу Кыргыз-Тажик чек арасына жакын жайгашкан кыргызстандыктарды жарылуунун үнүнөн дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырабыз деп айтылат маалыматта. Облустуу чек арачылар тыкыр кайтарып, күчөтүлгөн режимде кызмат өтөп жатат. Буга чейин Орто Боз айылынын тургунунун үйүнөн авиациялык ракета табылган. Чек ара кызматы 29 апрелде тажик аскерлери Ми-24 тик учагы менен Баткен районунун 4 көчө жана Чыр дөбө аймактарына абадан чабуул жасаганын билдирген.